балдар менен кыздар. Силерди көргөнүбүзгө кубанып атабыз. Биз такайды күтүп атабыз. Ал азыр келет, анан ойнойбуз. Балдар, силер биз менен чоок ойнойсуңарбы? Эң сонун. Тигине Марат келатат. Чакырбайлыбы биз менен ойно деп. Ой, эмнени көтөрүп алган я? Кат окшойт. Карасаң ай, ал бизге кат жазган турбайбы? Ай. Токтосоң, эмне үчүн бизге деген катты жашикке салып салды? Билбейм. Биз ойногуча ошол жакта жата турсун дегем го. Анда катты кайра кантип алат? Бизге кантип берет? Салам, Марат. Бизге кат жазганыңа рахмат. Бирок эмне үчүн аны жашикке салып таштадың? Биз аны кантип окуйбуз? Бул кат силерге эмес, ал досума. Ал алыс жакта жашайт. Бизге жазган экен деп ойлосок. Катты алыстагыларга жазат. Мен силерге өзүм эле айтып бере алам да. Анан сенин досуң кантип аны алат? Чын эле? Досуң алыста болсо, кат жашикте жатса. Сөзсүз алат. Бул деген почтанын жашиги да. Болуптур, мен кеттим. Мына кызык. Эч нерсеге түшүнгөн жокмун. Эсиңдеби бизден башкача досторубуздан кат алганыбыз? Эсимде эмей. Биринчи катты бизге африкалык досубуз Зулум жазган. Ой, карагылачы, аябай кара тур бала экен. Чын эле, бул эмне болгон бала? Бул бизге таптакыр окшош эмес экен. Чачтарын карасаңар, тармак экен. Көзү, оозу, мурду биздикиндей эле. А тиштери аябай ак экен. Күн сайын жууса керек. Күнүнө 2 жолудан жууса керек. Туура айтасың. Эмне үчүн анда бул кара? Азыр көрөбүз. Балким өзү айтып берер эмне үчүн экенин. Салам, менин атым Зулум, 6 жаштамын. Мен Африкада жашайм. Ай, Африка аябай алыс деп уккам. Биякта жылы бою жай болуп турат. Ошон үчүн дайыма ысык болот. Анан күн көп тиет. Ошондуктан күнгө күйгөм. Ошон үчүн ушундай кара турбайбы? Эми түшүнүктүү. Менин апам мугалим. Атамдын жүк ташуучу машинасы бар. Ал шофёр. Кээде дем алыш күндөрү атам экөөбүз анын жүк ташуучу машинасына түшүп алып, сейилдейбиз. Мен жакында мектепке барам. Мен бир нече тамга билем. Анан онго чейин санай алам. Зулум аябай акылдуу турбайбы? Бизде эле экен да. Мен да чоң атамды жүк ташуучу машина менен сейилдет деп суранамын. Ары жагын уккула. Бизге эч качан кар түшпөйт. Кээде гана жаан жайт. Мен өзүмдүн карындашым менен жашынпак ойногонду жакшы көрөм. А менин улуу агам жан-жаныбарларды аябай жакшы көрөт. Кээде биздин доктурга жардамдашат. Аларды дарылаганга. Африкада толтура жан-жаныбарлар жашайт. Маймылдар, жирафтар, зебралар, анан бегемоттор. Экинчи катты Сан деген баладан алганбыз. Саламатсыңарбы, балдар? Менин атым Сан. Мен Кытайда жашайм. Кытай дүйнөнүн башка жагында жайгашкан. Ой, бул Сандын көзү аябай ичке турбайбы? Мен көзүмдү моминткениме окшош экен. Урас эле, анан дагы аябай саргыч экен. Зулум кара тору, Сан болсо саргыч. Ооба, булар ушундай ар түрдүү, бирок баары бир достор экен. Мен зоопаркка барганды жакшы көрөм. Биз апам экөөбүз пандаларга тамак беребиз. Мен азырынча мектепке бара элекмин, бирок сүрөт тартканды аябай жакшы көрөм. Чоңойгондо сүрөтчү болгум келет. Анан дагы атам экөөбүз спорт мектебине барабыз. Бизде мындай мектептерге көпчүлүгү барышат. Биз аякта каратеге машыгабыз.
Ошентип биз эки достук болгонбуз. Дагы бир курбубуз бар да, Джейн деген. Анын окуясын 3-каттан билбедик беле. Саламатсыңар балдар. Менин атым Джейн. Карасаңар, чачы сап-сары экен. Анан тармал экен. Бети сепкил экен. Рас эле. Мен океандын жээгинде жашайм. Анан бий мектебине барам. Мен жашаган өлкө Англия деп аталат. Бизде Англияда баары тең музыканы аябай жакшы көрүшөт. Менин атам менен апам мен катышкан концертке барып турушат. Ары жагын ук. А биз атам экөөбүз чоң 2 кабаттуу автобуска түшкөндү жакшы көрөбүз. 2-чи кабатка чыгып алып, үстү жактан ылдый жактарга караган жакшы болсо керек. Эх, ушул Англияга барганда сөзсүз момундай автобуска түшөмүн. Андан башка да менин итим бар. Биз күнүгө эртең менен үйдүн жанындагы парктын ичине чогуу сейилдейбиз. Мен мектепке барганда сөзсүз аны өзүм менен ээрчите барамын. Эгер силер мага жооп жазсаңар, мен аябай кубанычта болом. Биздин досторубуз да алыста жашашат. Алардын каттарын да биз алганбыз да. Мына кызык. Биз да аларга жооп жазганбыз. Анан катты Такайга бергенбиз. Мен өзүм жөнүндө айтамын. А мен болсо өзүм жөнүндө. А мен мага хоккей ойногон жагат деп жазып ийем. А мен ырдаганды жакшы көрөрүмдү, анан кантип конкурска катышканымды жазып ийем. О, мей! Анан бизден Такай жөнүндө да жазыш керек. Сүрөтүн да сөзсүз тартыш керек. Чын эле сөзсүз тарткыла. Келгиле, анан дагы досторубуз Алена, Алишер, Бермек жөнүндө да жазып ийели. Туура айтасың. Келгиле. Мына, карма. Почтачыга бересиң. Макул, өз колуна берем. Жана анда. Жолуң шыдыр болсун. Кызык, алар биздин катты кантип алышат? Билбейм. Карачы, тигине Такай да келип атат. Ошол билет болуш керек. Катты алып кетпеди беле. Салам балдар. Кандайсыңар достор? Рас болбоду келгениң. Эмне мынча кечиктиң? Сени күтүп берип, зарыгып да кеттик. Эмнеси бар экен? Жолдон келатып кошуна айылдын өтөгүнө кайрылып калдым. Курсагымды тойгузуп алайын деп. Ай Такай. Такай, досторубузга жазган биздин катты эмне кылдың? Аларды могул жашикке салып койдум. Сен да ошенттиңби? Элдин баары эле ошентишет. Кызык экен. А биздин кат дагы эле ушунда жатсачы. Ичин карап көрүш керек. Туура акыл, жиргиле. Эч нерсе көрүнбөйт. Мен карап көрөйүнчү. Караңгы экен. Ал түгүл Мараттын да каты көрүнбөйт. Балким бул сыйкырдуу жашык болсочу. Буга катты салып койсоң эле досуңдун колунда болуп калат экен. Эмне кылып атасыңар бул жерде? Сыйкырдуу жашиктин үчүн карап атабыз. Кыял кештер десе, бул деген почтонун жашыгы да. Эч кандай сыйкырдуу эмес. Анда досторубуз катты кантип алышат? Жүргүлө, айтып берейин. Оңой эле. Бул почтонун жашыгы. Күндүз буга кат салышат. А кечинде почточу келип ачат да каттарды алат. Анан ал каттарды окуйбу? Жок. Бирөөлөрдүн каттарын окуган болбойт. Ал анан каттарды поштого алып барат. Ал жерде каттарды бөлүшөт. Түштүккө кетчү каттарды бир жака коюшат, а түндүккө кетчүлөрүн экинчи жака топтошот.
кайсы катты каяка коюшту алар кантип билишет? Карагылачы. Конверттин мобул жерине дарек жазылат. Шаардын аты, көчөсү, үйдүн номуру. Анан катты ала турган кишинин аты. Аябай кызыктырбайбы? Андан ары эмне болот? Андан кийин каттарды мүшөктөргө салышат. Андан соң башка шаарлар менен мамлекеттерге каттарды машиналар, поездер, кемелер, ал түгүл самолеттор ташып жеткиришет. Андан кийин ал жердин пошточулары каттарды балдарга алып барып беришет. Кызык. Эми түшүнүктүү болду. Досторубуз биздин катты алыштыбы эмгиче? Кантип билсек болот? Өзүңөр сурабайсыңарбы? Рас эле. Дагы бир жолу кат жазып ийебиз. Анан дагы жашикке салып коебуз. Балдар, силер кат жазганды жакшы көрөсүңөрбү? Биз дагы. А мен кат алганды жакшы көрөм. Эми коштошчу мал келди. Кап. Балдар, силер менен болгон аябай кызык. Эч нерсе эмес. Эртең кайра көрүшөбүз. Жакшы калгыла. Күн батты жашыны